2021 жылдын 29 январында президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө эң алгачкы жарлыгын кабыл алып, өлкөдөгү маданий багыттын маанилүүлүгүн бекемдеди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында 2021 жылы аткарылган маданий агартуу иштер, кино тармагы, эл аралык кызматташтык боюнча аткарылган иштер тууралуу маалымат берилди. Жалпы 2021 жылда 40тан ашуун жаңы спектакльдер коюлду. Жана көрүүчүлөр сынына тартууланды. Театр, оюн зоок мекемелери былтыркы жылы 21 жылы 23 миллион 819 миң сом жалпылай табышты. 2022 жылга карата бир канча маанилүү иш-чаралар бар. Булар Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын капиталдык оңдоодон кийин азыр февраль айында ачкан жатабыз. 2021 жылы китепканалардын өнүгүүсүнө көп көңүл бурулду. Китепканалардын колдонуучуларынын тейлөө көрсөткүчү 1 миллион 57 миң адамдан туруп, өлкөнүн жалпы калкынын дээрлик 16%-ын түздү. Жалпы республика боюнча учурда 1066 китепкана иш алып барып, ал эми аларды 2022 жылы толук электрондук тейлөөгө өткөрүү пландалууда. Китепкана деп койдук, электрондук китепкананы ишке ашырабыз. Бул эмне дегендик, бүтүндө Кыргызстан боюнча баягы читательский билет деп коебуз, окуу билети жок кылынат, ошонун баардыгы электрондук түрдө өтөт. Жана бүтүндөй китепканалардагы китептердин базасын түзүп, электрондук базасын түзүп, окурмандар жеп телефонуна, же болбосо чөнтөк телефонуна, же болбосо компьютерден окуп ала турган деңгээлге чейин алып келинебиз. Маданият кызматкерлеринин айлыгы көп жылдардан бери көтөрүлбөй келген. Өкмөттүн 2021 жылдын 8 апрелиндеги токтомуна ылайык 2021 жылдын 1 июлунан тарта маданият кызматкерлеринин кызматтык маанасы 50% жогорулады. Ал эми телевидение тармагында иштеген маданият кызматкерлеринин айлык акысы тууралуу маселе каралып жаткандыгы жыйында белгиленди. Бизге жеткен маалымат боюнча, ошо 1 апрелден баштап бүт мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлүү алдында турат. Ошол эле маалда ошол 1 апрелге чейин болбосо да, бирок ошо бир аз кечигирээк болсо, бирок жай айында болуш керек, же күзгө жакынбы, ошо теле радио мекемелеринин айлыктарын көтөрүү министрлик кабинетинен каралган. Өткөн жылы атамекендик спортчулар 120 эл аралык мелдешке катышты. 2021 жылдын 23 июлунан 8 августуна чейин өткөн Олимпиада оюндары тарыхта Кыргызстан үчүн эң ийгиликтүү болду. Спортчулар 3 медаль, 2 күмүш жана 1 коло байге жеңип алышты. Буга жанаша улуттун духун дагы да көтөрүү үчүн министрлик социалдык роликтердин сынагын жарыялап, жаңы долбоорлорду ишке киргизүүнү пландоодо. Это под названием «Звезда интернета». Интернет жылдызы аттуу социалдык роликтердин сынаган долбоорго киргизип жатабыз. Ал жака жаш курагына карабастан каалоочулардын бардыгы катыша алат. Видео тасмалардын багыты Кыргызстандын имиджин көтөрүүгө, туризм, маданиятты пропагандалоого байланыштуу болушу керек. Биз бул сынакка 3 миллион сом бөлүүнү пландап жатабыз. Өткөн жылдагы маданият тармагындагы эң чоң жаңылыктардын дагы бири манасчы Дөөлөт Сыдыков тынбай 111 саат манас айтып Гиннес китебине кирсе, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кошулду. Ал эми 2022 жылы Кыргызстанда бильярд, самбо боюнча дүйнөлүк чемпионаттар өткөрүлөрү пландалууда. Ошондой эле Баткен, Нарын облустарында жаңы ат майдандын күрөш боюнча кыздар курама командасына жаңы имараттын курулушу мерчемделген. Мырзайым Жолдошбекова, Талас Аманбеков, 5 канал.